Çöpler biz için yazıldı, mostlar da biz için yazıldı spesialist. Assalamu alaikum. İşin yarı olsun. Olsun başına kadar. Assalamu alaikum. Yaxşı kutlu olsun. Can koyun var. Kaç iyileşsin? Bugün birinci reisi var mı? O içi de son iki var. Spalni bilen. Oçirip tutkanda çapı al hesap öğretmesine. Bu pritsep var, sirkos variant oldu. Narjaka da tөгөп, мындай да төгөп, мындай төкпөйсүз да. Вагондорго эки жагына төгүп, таштарын ошол жагын баарын алды. Жазат үчтөн эме ойдурдук, скатный дөңгөлөк нагрузка, асфальттар кушпасын. İçi bunda yemeği öyle bir yerine. Düzele. Düzele. Yani götürmeler ufak çapta. Анан 70 градус мощность класста 70-80 метрге жеткизет. Саламатсыздарбы, урматтуу облус тургундары, урматтуу мекендештер, Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын кадырлуу эмгек жамааты. Бүгүн биз Кара Кече көмүр кенинде жүрүп жаткан иштер менен жеринде таанышып олтурабыз. Кыштын камын жазда көр дегендей, элибизди көмүр менен камсыз кылуу жумуштарына азыртадан маани бербесек, жаздын акыркы айы, анан жай саратан өтүп, бат эле кыш кирип келет. Совет мезгилинде биздин өлкө Орто Азиянын качегары деп даңкталып келгендигин ошол Совет доорунда жашап калган биздин улуу муундун өкүлдөрү жакшы билесиздер. Ошол учурда Кыргызстан 4 миллион тоннадан ашык көмүр казып, Өзбекстанга, Тажикстанга экспорттоп турган экен. Кыргызстандагы бардык көмүрдүн корунун көлөмү болжол менен 6 миллиард тонна деп айтылса, анын ичинен 1 миллиард 800 миллион тоннасы чалгындоо менен аныкталган. Мына ошол Орто Азиянын качегары деп даңкталган өлкөбүздө көмүр казуу тармагы кандай абалда иштеп келгендигин жакшы билесиздер. Тилекке каршы 1990 жылдан 2008 жылга чейин белгилүү себептер менен кендерибизге жарытарлык маани берилбей, жылына болгону 300 миң тонна көмүр казылып келген экен. Башкасы мейли, жараткан маңдайыбызга жазып койгон ушул кара алтын менен элибизди камсыз кыла албасак, коомчулуктагы бийликтин дарегине айтылган сын пикирлерди кантип калпыз, жөнү жок деп айта алабыз. Былтыркы күз кыш мезгилинде өлкө боюнча жалпысынан 3 миллион тонна көмүр керектелген экен. Анын ичинен 1 миллион 650 миң тоннасы Бишкек жылуулук электр борбору, 1 миллион 400 миң тоннасын калк менен бюджеттик мекемелер жагыптыр. Демек, бүгүнкү күндө экономикабыз оңолгон сайын көмүрдүн казылып чыгышы дагы көбөйө баштады деп айтсак жаңылышпаймын. Эми өткөн жылкы көмүр кырдаалына учкай токтолой кетейин. Былтыр өлкөбүздө кургакчылык болуп, токтогул суу сактагычында суунун көлөмү аз болуп калды. Бул жагдай көмүр менен камсыздоо маселесинде экономиканын бардык тармактарына, анын ичинде өнөр жайга, калкка бир топ таасирин тийгизип, республиканын энергетикалык коопсуздугун камсыздоо максатында жалпы өлкөнүн электр энергиясын үнөмдөө режимине өтүүгө мажбур кылды. Ошол мезгилде эсиңиздерде болсо керек, Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасына чоң милдет жүктөлүп, элибизди кышкысын көмүр менен үзгүлтүксүз камсыздоо тапшырмасы берилген. Бул жагдайда Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын жалпы жамааты күчөтүлгөн режимде күн-түн иштеп, кыштан аман эсен чыгып алдык. Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасы 1 миллион тонна көмүр казууга жетишип, 318 миллион сомдон ашуун таза киреше көрдү. Мурдагы жылдары бул сумма болгону эң көп таза киреше алганы 24 миллион сомго жеткен экен болгону. Дагы бир айтып коючу жагдай,
Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасына караштуу Ысык көл кемечилиги филиалынын жүктөө түшүрүү пунктунда болуп келген коррупциялык элементтер толугу менен жокко чыгарылды. Буга чейин аталган жүктөө түшүрүү пунктунда көмүргө кумду аралаштырып туруп, Бишкек жылуулук электр борборуна калориясы төмөн көмүрдү жиберип турушчу экен. Мындай терс көрүнүштү мындан ары болтурбоо максатында Ысык көл кемечилиги филиалынын штаттык курамы 95%га жаңыланды. Ошону менен бирге кара кече кенинен казылган көмүрдү дыкат көзөмөлдөп, коррупцияны жок кылуу максатында жана балыкчы шаарында унааларды таразага тартууда онлайн фото жана видео фиксация кыла турган заманбап электрондук жабдыктар орнотулду. Натыйжада кара кечедеги Бишкек жылуулук электр берүүсүндөгү коррупциялык схемалар жок кылынып, таза көмүр кирип, кышта 100 000 тонна көмүр үнөмдөлдү. 100 000 тонна, 1000 тонна, 10 000 тонна эмес, 100 000 тонна. Ошентип 2021-2022 жылдардагы күз-кыш мезгилинде Бишкек жылуулук электр борборунда 31 миллион сомду үнөмдөп калууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Ошондой эле менин тапшырмаларымдын негизинде Кыргыз көмүр ишканасы улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы менен биргеликте өткөн жылдын октябрынан тартып стратегиялык объект саналган кара кече көмүр кениндеги коопсуздукту камсыз кылуу, коопсуздук кызматын күчтөндүрүү максатында атайын даярдыктагы Альфа бөлүгүнүн аскерлеринин нөөмөтүн күнү түнү уюштурду. Бул аракет конфликттик кырдаалды азайтып, көзөмөлдөө өткөрүү режимин тартипке келтирүүнү камсыздады. Ошентип коррупциялык көрүнүштөрдү толугу менен жоюуга чоң өбөлгө түзүлдү. Ошол эле учурда айрым ортомчулар көмүрдүн баасын көтөрүп, 1 тонна көмүрдү 6-7 000 сомдон сатып, элибиз кыйналган эсибизде. Анысы аз келгенсип, менчик автотранспорттук компаниялар жогорку сапаттагы көмүргө болгон суроо талаптын өсүп жатканын пайдаланып, ашыкча пайда көрүү максатында көмүрдү ташууда өзүм билемдик менен баш тартышып, жагымсыз кырдаалды жаратышты. Бул жагдай Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасына өзүнүн оор жүк ташуучу комплексин уюштуруу жана Бишкек шаарынын жылуулук электр берүүсүнө көмүрдү үзгүлтүксүз ташуу үчүн атайын автотранспорттук техникаларды сатып алуу зарылчылыгын пайда кылды. Элибизди ушундай кыйынчылыкка калтырбаш үчүн Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасы өзүнүн автоколоннасын түзсүн деп, азырынча көмүр ташуучу 50 чоң унаа алып берүү чечимин кабыл алдым. Бул иштин башы эле. Буюрса, келечекте унаалардын санын 200гө жеткизебиз деп турабыз. 200гө жеткизип, чоң жүк ташуучу мамлекеттик мекеме түзөбүз. Мамлекеттик транспорттук мекеменин түзүлүшү кийинки жылытуу мезгилдеринде Бишкек шаарынын жылуулук электр берүүсүнө жана элге көмүр жетишсиздик көйгөйүн болтурбоого өбөлгө түзөт деп ойлойм. Урматтуу мекендештер, өлкөдөгү энергетикалык каатчылык, ошондой эле токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмүнүн аздыгы 2021-2022 жылдардагы күз-кыш мезгилинин жыйынтыктары көрсөткөндөй, мындан ары калкты жана Бишкек шаарынын жылуулук электр берүүсүн зарыл көлөмдөгү көмүр менен камсыз кылуу максатында жергиликтүү көмүрдү казууну кыйла көбөйтүү, аны 1 миллион тоннадан ашык казуу жагы каралып жатканын да айта кетейин. Ошол себептен Кыргыз Республикасынын энергетикалык коопсуздугун камсыз кылуунун алкагында Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасы мурда токтоп калган көмүр кендерине тиешелүү документтерди иштеп чыгууга киришти. Алардын бири көмүрдүн баланстык запасы 69 миллион тоннадан ашык Минкуш кенинин Агулак участогу, ошондой эле баланстык запасы 114 миллион тонна болгон сүлүктүү Күрөң көмүр кенинин сүлүктүү Тала 11 участогун иштетүү боюнча долбоорду ишке ашырууда. Бул участокторду ишке киргизүү менен келечекте бүткүл республиканын көмүр өнөр жайына да мындан ары өнүктүрүүнү камсыз кылат. Буюрса, алдыга коюлган иш мерчемдерибизди жүзөгө ашырып алсак, жылытуу сезонунда элибизде көмүр муктаждыгы жаралбайт деп үмүт кылып турабыз. Өлкөбүздө тынчтык, элибизде туруктуулук болсун, жараткан Кыргызстаныбызды ар кандай кырсык балелерден сактасын.
Порядок болдыңыз bu yıl? Усташмай, кырылышмай, өчүрөт деген жок. Bu yıl областтын центрларына жеткизип аласыңарбы көмүрдү? Жайында. Чтоб бияка частниктер келбеген болуш керек, э? Облус центрлардан эле жүктөп кеткидей болуш керек. Топ базалардан жүктөп кеткидей болуш керек. Бул жерде кезек болуп кетирбаш керек. Бияка только теске ташыган, анан өкмөткө ташыган жерде болуш керек. Сиздин колдооңуз менен. Колдойбуз. Быйыл абдан колдодуңуз. Сиздин колдооңуз менен балдар да жакшы иштешти. Мен өзüm 43 жылдан beri Элегат билиминде иштеймин. Сизге жумгалдык мугалимдердин атынан сизге биздин маянабызды көтөрүп койгонуңуз үчүн сизге чоң рахмат. Ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ошону мен сиздерге жумгалдык мугалимдердин атынан сизге ден ишиңизде ийгилик. Мектептерден Siz аябай. өтө жөнөкөй адамсыз. Сиздин жөнөкөйлүгүңүз кыргыз элине аябай жагат да. Сизге караганда сизден кийинки чиновниктер бой көтөрүп салам бергиси келбейт. Ишиңизде ийгилик бар болсун.